Өлкө аймагында ички жолдорду оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат. 2022 карата өлкөдөгү жол оңдоо жумуштарына жалпы 7,58 миллиард сом акча бөлүнгөн. Мамлекет казынасынан алгачкы жолу 20 000 тонна битум сатылып алынды. Бишкек шаарындагы 20 көчөнү оңдоо иштери октябрь айына чейин бүткөрүлөт. Кийинки этапта жаңы конуштагы 32 чакырым жол оңдолот. Борбор калаанын жолдорун оңдоого жергиликтүү бюджеттен 600 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары грант аркылуу да бир топ көчөлөр оңдолууда. Маданият Жалал Абад жолунун 60 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Ош шаарында 38 көчөдө тротуарларды куруу иштери аткарылууда. Ош облусу боюнча 41,5 чакырым асфальт төшөө пландалган. 23,4 чакырым аралыктагы жумуштар аткарылды. Чүй облусу 42 чакырым, Нарында 29,3 чакырым, Талас облусу 27,2 чакырым, Баткенде 10,7 чакырым жолго асфальт төшөө иштери аткарылууда. Ысык көл облусу Каракол шаарынын 15 чакырым ички жолдору оңдолуп, 40 чакырым тротуар салынууда. Буга бюджеттен 640 миллион сом каражат бөлүнгөн. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 10,3 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Балыкчы Корумду жолунун 84 чакырым аралыгы бүткөрүлдү.